Кырдаалда 2 жашар бала сууга түшүп кетип каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жумгал районунун Чаек айылында Жумгал суусуна 2020-жылы туулган эркек бала түшүп кеткен. Жеринде издөө иштерин жүргүзүү үчүн Жумгал райондук номер 43 Өзгөчө Кырдаалдар башкармалыгынан 9 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 8 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 10 киши тартылып, жергиликтүү тургундар тарабынан жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. 8 апрелден 12 апрелге чейин абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Бишкек-Ош жолунун Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чычкан капчыгайында, Бишкек-Нарын-Торгат жолунун Долон ашуусунда, Караүңкүр капчыгайында, Казарман-Актал Чат жолунун Кара Көө ашуусунда, Каракол-Эңилчек жолунун Чоң ашууда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Айрым жерлерде жолдор тайгак болуп, муз тоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. 8 апрелден 10 апрелге чейин күндүн табы жогорулушуна жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Башкы прокуратура электр энергиясына болгон дебитордук карыздын мыйзамсыз жоюлганына байланыштуу Жалал Абад электронун жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөлдөөчү орган 2015-2021 жылдар аралыгында аталган ишкана жалпы көлөмү 114 миллион сомго жакын карызды негизсиз жойгонун билдирди. Бул кылмышка шек саналып, ишкананын мурдагы жетекчиси Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына киргизилди. Тергеп иликтөө уланып жатат деп айтылат маалыматта. Бул ишкананы 2019 жылга чейин Маматканов Кеңешбек Абсалиевич жетектеген. Жалал Абад электро облустагы 232 миңге жакын кардарга кызмат көрсөтөт жана анда 1,5 миңден ашык адам иштейт. Бүгүн 8 апрелде Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7 миллиард 917 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Суунун агып келиши секундасына 269 куб метрди түзсө, агып чыккан суунун көлөмү 135 куб метрге жетүүдө. 2021 жылдын апрель айында Токтогулда суу кескин азайып, КЭСтеги суу 8,5 миллиард куб метрге чейин жеткен. Суу сактагычтын максималдуу чеги 19,5 миллиард куб метр. Мындай көлөмдөгү суу Токтогулга 2017 жылы толгон. Ал эми эң төмөнкү чеги 2008-2009 жылдары, кийин 2014 жылы 6,4 миллиард куб метрге чейин жеткен. Кыргыз бийлиги Токтогулдагы суунун деңгээлин критикалык чекке жеткирбей кармап турууга аракет көрүп келет. 26-27 майда Бишкекте Евразия экономикалык форум өтөт. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиянын расмий сайтында маалымдалды. Форум Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынынын алдында өтөт. Анын алкагында ЭЭПтин мамлекет башчыларынын катышуусунда пленардык жыйын, ошондой эле 6 панелдик сессия жана ЭЭПтин агро өнөр жай товарларынын көргөзмөсү пландаштырылган. 8 апрелде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошовдун жетекчилиги астында уюштуруу комитетинин отуруму өтөт. Анда форумдун концепциясын бекитүү пландаштырылууда. Жогоруда айтылган форумдун алкагында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 26 майда Кыргызстанга расмий сапар менен келери күтүлүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын көпчүлүк мүчөлөрү Орусияны уюмдун адам укуктары боюнча кеңешинен чыгарууга макулдугун берди. 7 апрелде тиешелүү резолюцияны башкы ассамблеяга мүчө болгон 193 мамлекеттин 93-ü колдоду. Орусиядан тышкары Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан сыяктуу 24 өлкө каршы болду. 51 мамлекет добуш берүүдөн карманып, калыс калды. Бириккен Улуттар уюмунун баш кеңсеси Женевада жайгашкан адам укуктары боюнча кеңешинде 47 мамлекет мүчө. Уюмдун сайтындагы маалыматка ылайык, Орусиянын бул кеңештин мүчөлүгү 2023 жылы аяктамак. Кайсы бир мамлекетти бул кеңештен чыгаруу үчүн тиешелүү резолюцияны добуш берүүгө катышкан мамлекеттердин 3-төн 2-си колдошу керек. Калыс калган мамлекеттердин добушу саналбайт. Буга чейин буунун башкы ассамблеясынын көпчүлүк мүчөлөрү Орусиянын Украинадагы
Сирияга аракеттерин айыптаган жана согушту токтотууга чакырган 2 резолюцияны кабыл алган. Ал резолюцияларда Кыргызстан добуш берүүдөн карманган.